Урматтуу депутаттар, урматтуу Ашырбек Мойдонович, мен жазбай эле коеюн эле, бул жерде депутаттар маселе көтөрүлүп кетти. Байылагандын көзү жаман, айткандын оозу жаман деген принциптен алыс болуп, мисалы, мына Акаев Жанар Кубанович айтып кетти, вагондор боюнча. Убагында биз көтөргөнбүз ошону. Канча миллиондон каражат алып, бүгүнкү күнгө чейин келбей аткандыгы, тендерди өткөндө коррупциялык механизм бар экендигин, сапатсыз экендиги боюнча. Ошондуктан сөздөргө мындай маани берип жүрсөңүздөр. Азия чемпионаты боюнча бир топ депутаттар көтөрдү маселени. Рада Мураталиевна мына көтөрүп кетти, сымап ртуть боюнча зыяндуулугун. Ал боюнча бир мыйзам долбоорун даярдап киргизген жатабыз, карап койсоңуздар. Найнура Шырмаматовна көтөрүп кетти, кепилдик фонддор боюнча кредиттер берүүдө ал кандай иштеп атат бүгүн? Чындыгында түзүлгөн, бирок эффективдүүлүгү кандай? Тилаев Табылды Гапырович мына айтып кетти, тапшырмаларды берди, аны аппарат жазып алды, комитетте карап, кендер боюнча чындыгында карап чыгыш керек. Бизде негизги экономика локомотив бул кен байлыктар, туура берилиши лицензиялардын. Мен сунуштулат элем эми, урматтуу Ашырбек Мойдонович, өкмөт башына жеткирип, тийиштүү маселелерди кийинки отурумда айтып берсеңиз чечилгени боюнча, эми айрыкча айымдар көтөргөн маселелерди чечип бериңиз дедим 8 мартка каратачы. Рахмат.